Болот Жолдошов атындагы орто мектебинин 7 классынын окуучусу Султанова Самара. Чыңгыз Айтматовдун «Деңиз бойлой жорткон ала» деп чыгармасынан үзүндү. Булуттардын арасынан ай көрүнгөндөн баштап, деңиз бети бирде жалтылдап, кайра өчүп, кайра жанып, жылырап жат келди. Үн салбай жымыңдаган жылдыздарды карап отуруп, кирискенин ою он, санаасы сан. Кайсы бириң мени сактаган жылдыз болду экен? Кайсы бириң орган аткычтын? Кайсы бириң Мулгун акемдин? Кайсы бириң менин атам Эмрайымдын жылдызысыңар? Бул күндөрү силер көрүнбөй зар кылдыңар. Силер да туман алдынан бизди көрө албадыңар да. Эми мен жалгыз, кайда сүзөрүмдү билбей отурам. Бирок эми коркпоймун, анткени силерди көрүп отурам. Ал үчөө сүзүп кетишти. Ал үчөө силерди абдан жакшы көрүшчү. Силерди болжоп жол тапсак деп алар абдан күтүштү. Бирок биздин башыбызга түшкөн мүшкүлгө силер айыптуу эмессиңер да. Менин өлөрүмө аз калды. Ичер суум жок, кыбыроого алым жок. Аз гана суу калган. Бир уртам гана суу калган. Азыраны ичейин, чыдабай өлүп баратам. Бүгүн туздуу балык салынган дорбунун бир бурчун чайнадым эле. Ал нерпанын терисинен тигилген эмеспи? Жүрөгүм айланып, ичим аңтарылып келатат. Калган сууmu ичейин. Эгер кайра көрүшпөсөк жылдыздар, силерге айтаар сөзүм бар. Орган аткыч Мулгун акем жана атам Эмрайым силерди абдан жакшы көрүшчү. Эгер түндөн аман чыксам, силер менен таң эрте коштошом.